Канчалык мамлекеттин кийлигишүүсү көбүрөөк боло баштаса, биз жанагы эркин өлкөдөн тескеринче жабык өлкөгө кете баштайбыз. Анан бүгүн элдердин баары, анан биздин балдарыбыз көрсө, анан тини көрсөт. YouTube канал деген бул биздин жеке. Эгер КТРдан ошону көрсөтсө, анда биз айтмакпыз, биз төлөгөн салыкты силер кайсы жака жөнөтүп атасыңар? Эмне деген передача жасап атасыңар деп, анда талап кылсак болмок. А YouTube канал менде деле бар, сизде деле бар. Баарыбызда YouTube канал бар. Ал жерге отуруп бирөөгө жакса, менин фамилиямды алып алып, карап, эмнени жазат болду экен деп карап, жакпаса карабай коет. Мен бүгүнкү күнгө чейин даже эмне шоу экенин көрө элекмин. Мага ал кызык эмес анткени. Анан жок, балдарыбыздын баарын мынтип бузат, анан тигил мул деп макул. Аябай көп киши жаман сын пикирин айтты. И артисттерге бул эң чоң баягы залакасы тийген ушул нерсе да. Анткени себеби артисттердин концертине барбай койсо болот. Элдери койчу ошонун тигиндей экен деп баягы аны мындай элден мынтип чыгарып салганы эле бул чоң алардын баягы өздөрүнүн жасаган иши боюнча алган нерсеси ошол да. Анан ал жазаны эптеп көтөрүп келатып, макул кечирим сурап, биз аша чаап коюптурбуз деп баарын жасагандан кийин министр чыгып туруп намын алам деген бул жанагы инквизицияга кетип аткандын кадамы да. Негизи мындай нерсе бар да. Ар бир жаран бардык нерсеге укугу бар. Баягы тыюу салынган нерсени эле жасабаш керек да. А мамлекеттик кызматкер тескеринче только жазылган нерсени жазып өтүш керек. Ошондо туризм министрлигинде, маданият министрлигинде эч кандай ырчыларды лицензия берем, ырчылардын ырдаган нерселерине цензура болом, сеники туура экен, сеники иманга жарашат, сеники иманга жарашпайт деген укук берилген эмес. Ал өзүнүн берилген укуктарынан аша чаап атканы. Анан эл талап кылып атпайбы деп коюп, эртең эл баланчаны өлтүрүп кой десе да барып өлтүрмөк беле. Эми биз айтып, анан тиги эки тарап өздөрү макул болсо, сотко берсе, анын министрдин ишин дароо эле жокко чыгарып койгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Эгер соттор мындай мыйзам чегинде иштеп бере турган болсо. Азыркы күндө соттордун деле мыйзам чегинде иштебей, өйдө жактан телефондук чалуулар болсо, ошолордун айтуусун кабыл алып бергенге деле даяр болуп калган соттор болуп калды да. Ошон үчүн сотко берсе деле болот. Анан эң негизгиси бул эгер биз деген ушу менталитетибизди, ой жүгүртүүбүздү, дүйнө таануубузду тет илгерки кыргыздардай болуп калтырып койгубуз келсе, анда жалпы 6 миллионду биз баарыбыз тоо жака кетип, телефон менен колдонбой, телевизор менен колдонбой, ушу илгерки гана жашоого өтүшүбүз керек да. Ошондо бири-бирибизге ат минип алып барып, эмне жаңылык болуп атат, сенде ушундай жаңылык, бизде мындай жаңылык болуп атат деп, ошол нукка кайра түшүш үчүн анда ошондой жашашыбыз керек. Бүгүн Курал Чокоевдун YouTube'дагы каналындагы нерсе болбосо, башкалар толтура андайлар. Ана балдарыбыздын билим деңгээлин өстүрсөк, алар өздөрү эле бул мага жагат, бул мага тара сортуна бир болбогон сөгүнгөн нерселерди мен даже көрбөйм деп да көрбөй да коюшат да. А бияктарын билим берүү жагынан биз кандай бир иштерди жасабасак, эртеден кечке көрүп отургандар ошол болот, сөгүнүп, жыргап, көрсө ушинтип кылса болот турбайбы деген. Ошондон улам анан жанагы зордук зомбулукка баргандары дагы, аялдарын сабагандары да, балдарын, жаш балдарды зордуктагандардын баары ошондон башталат да. Ошон үчүн бул ооба элдин айтканы бул аябай жакшы. Элдин эң чоң баягы бере турган баасы бул өзүнүн ой пикири, бунун туура эмес деп айтып койгон, ошол туура. А министрликтин аша чапканга жол бербеш керек.